Саламатсыздарбы достор, бүгүнкү кечебизде дагы сиздер менен эң сонун суроолордун үстүнөн сөз кылабыз. Көп учурда мен сүйүүмдү кантип билдирем же жолдошум эмнени жактырат, мен ага сезимдеримди кантип билдиришим керек деген суроолорду кабыргасынан коюп түйшөлүп келебиз. Дал ушул суроолорго жоопторду кеңири алууга бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Себеби дегенде төрүбүз бош эмес, коногубуз бар. Саламатсызбы Сейил эже? Саламатчылык, Айнура, саламатсызбы? Саламатсызбы. Иштериңиз кандай жетип алдыңыз? Шүгүр, Кудайга жакшы жеттим буюрса. Менин алгачкы эле суроом, канча жылдан бери үй бүлөлүк жашоодо турмуштасыз? Канча жылдан бери үй бүлөлүк никедесиз? 17 жыл болот буюрса август айында. Эмки жыл август айында. 18 жыл болот экен. 3 жыл айын буюрса 20 жылдык юбилей туруп. 20 жылдыкты белгилеп калабыз. Абдан жакшы. Достор, бүгүн сиздер менен сүйүүнүн 5 тили тууралуу сөз кылабыз. Кандай тилдери бар? Менин сезимди кантип билдирсем болот? Жолдошумдун же жубайымдын сүйүү тилин кантип аныктасам болот? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Анда алгач эле ушул 5 тил тууралуу айта кетпейсизби? Кандай тилдери бар? Менимче азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбыз эмне деген тилди айтып атышат деп таң калып атса керек. Анткени сүйүү тили деген сөз айкашы биздин элибизде жокко эсе да. Бул нерсе эми гана бул түшүнүк пайда боло баштады. Пайда болуп, анан түшүнгөндөр да аз болуш керек да. Мисалы, тил бул кадимки эле биз сүйлөгөн кыргыз тили, орус тили же болбосо англис тили да. Анан үй бүлөдө тил менен салыштырып караганда, мисалы, жубайлардын бири англисче, бири кытайча сүйлөсө экөө эмне болот? Түшүнбөй калат. Бири-бирин түшүнбөй, диш аяктар кагышып кетет. Ортодон конфликт келип чыгат. Ошол сыяктуу эле үй бүлөдө биз ар кыл тилдерде, сүйүү тилдеринде сүйлөшөбүз да. Сүйүү тили деген эмне? Мен жолдошума сүйүүмдү кантип билдирсем, ал өзүн сүйүктүү сезет. Же болбосо мырзалар өзүнүн келинчегине кантип сүйүүсүн билдире алат. Ошол нерсе сүйүү тили деп атасак болот да. Анан бешөөнү санап кетсек, бул биринчиси колдоо сөздөрү, кубаттоо сөздөрү, шыктандыруу деп айтсак болот. Андан кийин болсо убакыт бөлүү, жөн эле убакыт эмес, атайын арнашың керек. Сапаттуу убакыт да, таза убакыт. Бүгүнкү күндө убакыт бөлүү десе, экөө керебетте жатып алып, экөө телефондо тиктеп жатуу эмес да. Сен бир жакка барам жатсың белең, бардыңбы десе, ооба деп, андан ары телефон жукулатпы? Же болбосо тамак иштеңби, курсагың токпу деген эле сүйлөшүүлөр эмес, же ошондой убакыт бөлүү эмес, сапаттуу таза убакыт бөлүү. Ар бирине токтолобуз. Анан үчүнчүсү белек. Кээ бир адамдар качан белек алганда өздөрүн сүйүктүү сезишет. Андан кийин болсо жардам. Мисалы, сен мага жардам бербейсиң, анткени сен мени сүйбөйсүң деп атсаңыз жан дүйнөңүздө, анда сиздин сүйүү тилиңиз жардам болушу мүмкүн да. Анан акыркысы бул денелик эркелетүүлөр да. Прикосновение деп коет орусча. Бул кол тийгизип, сылап сыйпоо, эркелетүү, кучактоо, жүзүнөн сүйүү деген дагы бул сүйүү тилинин бири болот да. Абдан жакшы. Сүйүүнүн 5 тили тууралуу сөз кылдык. Эми мындай экен да, ушунда Сейил эже, эгерде менин сүйүү тилим белек болсо, бирок сүйүктүм мага белек бербей жатса, ал өзүнүн сүйүү тилинде сүйлөп атса, анда ал мени кантип таап алат? Менин сүйүү тилимди. Туура айтасыз. Мисалы, кээ бир адамдар, мисалы, менин сүйүү тили белек болгон адамдар дайыма эле белек алып келе берет да. Анан демек ал белги берет экен да. Таарынышы мүмкүн да. Сен мага белек алып келгендин ордуна жакшы сөз айтып койсоң боло, же белек алып келгендин ордуна мага жакшынакай убакыт бөлүп койсоң боло. Кереги жок белегиңдин деп атса, демек экөө эки башка сүйүү тилинде сүйлөп атат да. Демек, ал адамдыкы экинчи тарап, белекке нааразы болуп аткан адамдын сүйүү тили же сапаттуу убакыт, же болбосо колдоо, шыктандыруу сөздөрү да. Демек, муну жубайлар кантип аныктап алса болот? Кадимкидей эле бетме бет отуруп алып, сен өзүңдү качан сүйүктүү сезесиң, мен эмне кылганда өзүңдү сүйүктүү сезесиң деген суроолорду кабыргасынан коюп, сиз айткандай анан жооп берсе, мисалы, мен качан сен мени колдоп, шыктандырып, сөздөрүң менен бекемдеп, мени көбүрөөк сүйөрүңдү айтканда, мен өзүмдү сүйүктүү сезем десе, экинчи тарап айтат, качан сен мени сылап сыйпап, эркелетип, мага жакшы көңүл буруп, кучактап, баратып бетимен сүйүп кетип,
ушундай көңүл бурганда мен өзүмдү сүйүктүү сезем десе, демек ушундай сүйлөшүү, диалог менен эле өзүлөрүнүн сүйүү тилин аныктап алса болот. Сүйүү тили бул бир гана жубайларда эмес, ар бир адамда болот, туурабы? Ооба, балдар менен да ушундай эле мамиле кылсак болот. Тең туштарыңда баардык адамдардын сүйүү тили болот. Муну билүүнүн артыкчылыгы барбы үй бүлөлүк жашоодо? Албетте бар. Эгер адам өзүн дайыма сүйүктүү сезсе, экөө эки башка тилде сүйлөбөй, мисалы мен өзүмдүн жолдошумдун сүйүү тили жардам экенин билсем, анда мен сөзсүз түрдө бир күнүн ичинде жардам бергенге убакыт табам. Демек мен жардам берип атып, өмүрлүк жарымды сүйөрүмдү билдирип атам да. Анан ал менин сүйүү тилимди билип алып, мага сапаттуу убакыт бөлүп, күндө кечкисин 1 саат менин маңдайыма отуруп алып, кандайсың, убактың кандай болду, эмне болуп атасың, ичиңде кандай көйгөйлөр болуп атат деп, мисалы таза убакыт бөлсө, же мени ичтип алып бир жака барып келсе, бул нерсе албетте мамилени бекемдейт да. Адам өзүн качан сүйүктүү сезгенде, демек толук арналуу, толук ачылуу, толук баягы бири-бирин түшүнүү болгондуктан албетте түздөн түз таасир этет. Чоң рахмат. Дагы бир кызыктуу нерсе болуп турат. Эгерде жолдошуң же жубайың сага айтпаса да, мен же белги бербесе, ал өзүнүн бир темпераменти өтө эле кандай десем, өтө эле тынч адамдар бар го, өтө эле тынч жүргөн, эч нерсе менен сага белги бербей турган болсо, сени эч кандай бир өзгөчө деле сүйүүсүн билдирбесе, бирок сүйөрүн билесиң, сезесиң, бирок ал сага эч кандай тилин айтпайт да. Анан сенин да тилиңди табууга аракет кылбаса, анда мындай учурда кантип бир аракет жумшаса болот, анын тилин билгенге жана тилиңди билгизгенге? Негизи эле үй бүлөлүк жашоо, жубайлардын ортосундагы мамилени бекемдөө бул талыкпаган эмгек, анан жеңил эмес, бул өтө түйшүктүү, көп энергияны талап кылуучу эмгек да. Анан ошол себептен өзгөчө жубайлардын бири түнтүрөөк, көп эле ачыла бербеген болсо өтө кыйын, бирок экинчи тараптан анда эмне өтө байкагычтык, өтө эле байкагычтык талап кылынат да. Демек түнт тараптын ар бир кыймыл аракетин, сөздөрдүн аркасында эмне жатат, дене тили деп коет да. Мисалы биздин дене тилибиз 93% роль ойнойт, 7% сөздөр да. Ошондуктан дене тилине абдан маани бериш керек. Кайсы учурда анын көздөрү жайнап кетип атат, кайсы учурда эмоциясы сыртка чыгып кетип атат. Демек ошол нерседен анын сүйүү тилин акырын байкап, анан мамиле кылса болот. Ал эми ал тараптан суранса болот, ачык тарап, түнт тараптан мен ушул сен ушундай кылганда өзүмдү аябай сүйүктүү сезем, керектүү сезем, мен сага кымбат экенимди сезем, а сен аны кылбаганда мен абдан башкача болуп, баягы ички дүйнөм тонжурай түшөт, керексиз сезип калам, ошондуктан суранам. Кыйын болбосо, эми мен ойлойм, жубайлар эгер жашоосу, мамилеси кымбат эле болуш керек ар бир эле жубайлардынчы. Анан ушул нерсени суранат элем деп күтүүлөрүн аныктап айтып алса, бул көбүрөөк жеңил болот да. Чоң рахмат сизге, Сейил эже. Өзүңүздүн сүйүү тилиңизди кантип билдирдиңиз эле алгач жолдошуңузга? Ал билеби сиздин сүйүү тилиңизди? Ооба, мен негизи эле жолдошума дайыма ачык айтам. Өзүм алган жаңы билимдер сөз бөлүшөм. Мисалы, менин ушундай сүйүү тили бар экен, меники баландай сүйүү тили деп, анан жолдошум жакшы жер аткарганга аракет кылат. Сизге чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандар, угармандар, бүгүн биздин коногубуз психолог, журналист Сейил Калдыбаева болду. Алтындай убактыңызды бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Эгерде дагы да болсо кененирээк маалымат керек болсо, Сейил эже менен байланышсаңыздар болот. Мен ойлойм, дайым жардам берүүгө даяр деп. Албетте.